6 класс кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы, урматтуу 6 класстын окуучулары. Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы аягы с, к, н, г, ф, т, н, к, к, т, м, н тыбыштары менен бүткөн сөздөрдүн жөндөөлүшү деп аталат. Сабагыбыздын максаты мына ушул тыбыштар менен бүткөн сөздөрдүн жөндөөлүш өзгөчөлүктөрүн үйрөнөсүңөр жана өз алдыңарча ушул сөздөрдү жөндөйсүңөр. Кыргыз тилинде балдар аягы ушул с, к, ф, т, н, д деген сыяктуу тыбыштар менен бүткөн сөздөр кездешет. Мына бул жерде карасак, Минск деген сөздү алсак, с, к, нефть, ф, т, фонд, ны, факт, к, т, гимн, м, банк, н, к, танк, н, к тыбыштары менен аяктап жатат. Өзүңөр көргөндөй, негизинен алганда аягы мына ушул тыбыштар менен аяктаган сөздөр бул башка тилден кирген сөздөр болуп эсептелинет. Мына ушулардын жөндөөлүшүндө кандайдыр бир өзгөчөлүктөр бар экен. Биринчи эрежеге көңүл бурабыз. Эгерде ошол сөздүн аягы ф, т, н, д, с, к, н, к тыбыштары менен бүткөн учурда мына ушундай сөздөрдү жөндөй турган болсок, үндүү тыбыш кошулат уңгунун аягына, анан жөндөмө мүчөнүн ортосуна. Мисалдан көңүл буруп карайлы. Мисал үчүн Минск, нефть, факт аяк тыбыштарын көрүп атасыңар, кайсы тыбыштар менен аяктады. Мына эми илик жөндөмөсүндө карагыла, Минск дегенден и тыбышы кошулуп калды, нефтиден кийин да и тыбышы кошулду, фактыдан кийин дагы ы тыбышы кошулду дагы жөндөмө мүчө уланды. Минскинин, нефтинин, фактынын болуп калды. Барыш жөндөмөсүндө Минскиге, нефтиге, фактыга. Табыш жөндөмөсүндө эмнени? Минскини, нефтини, фактыны. Жатыш жөндөмөсүндө Минскиде, нефтиде, фактыда. Чыгыш жөндөмөсүндө Минскиден, нефтиден, фактыдан болду. Демек, балдар, унутпайбыз. Аягы с, к, ф, т, к, т тыбыштары менен аяктаган сөздөр жөндөөлгөндө үндүү тыбыш кошулуп жөндөөлөт экен. Жөндөмө мүчө менен уңгунун ортосуна. Силер да ушундай сөздөр кездешип калса, жөндөй турган болсоңор, үндүү тыбыш кошуп жөндөшүңөр керек экен. Ал эми экинчи эрежеде мындай деп айтылат. Аягы н, к, м, н тыбыштары менен бүткөн сөздөр жөндөөлгөндө үндүү тыбыштар кошулбай эле жөндөөлөт. Мына ушундай учурлар да бар экен да, үндүү тыбыш кошулбай калган. Муну мисалдан байкайлы. Өзүңөр дагы көргүлө. Мисалы, банк, гимн деген сөздү ала турган болсок, аягы н, к, анан м, н тыбышы менен аяктады. Жөндөп көрөлү эми балдар. Илик жөндөмөсүндө эмненин? Банктын, гиминдин. Барыш жөндөмөсүндө эмнеге? Банкка, гиминге. Табыш жөндөмөсүндө эмнени? Банкты, гиминди. Жатыш жөндөмөсүндө эмнеде? Банкта, гиминде. Чыгыш жөндөмөсүндө эмнеден? Банктан, гиминден. Өзүңөр көргөндөй, мына банк деген сөз н, к тыбышы менен аяктап атат, а гимин болсо н тыбышы менен аяктады. Өзүнөн кийин, ошол тыбыштан кийин үндүү кошулган жок. Демек, балдар, силер мына ушундай аягы н, к, м, н, ф, т, к, т тыбыштары менен бүткөн сөздөрдү жөндөгөндө көңүл буруп, анан туура жөндөшүңөр керек экен. Азыр силерге тапшырма, балдар. Хабаровск аягы с, к менен бүттү, цинк н, к менен бүттү, фонд н, д тыбышы менен бүттү. Мына ушул 3 сөздү өз алдыңарча жөндөгүлө. Өзүңөр ойлонгула, кайсы тыбыштан кийин үндүү кошулат, а кайсыдан кийин кошулбай эле жөндөөлөт. Туура жөндөйсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.